Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин жалпы тема Гундар кыргыздардын бабасы же Атилла кыргыздын улуу батыры. Бүгүнкү конкреттүү тема Атилла жөнүндө баян. Атилланын аскер жүрүштөрү Герман бургундтарга каршы, Герман вестготтарга каршы. Эми өткөн лекцияда айтып кеттим эле, Атилла деп көп жазылат, көп маалымат бар, көп сөз бар. Кыргыздарда да биздин санжырабызда бар, чуулуу Атилла деп. Бирок Атилла эмне кылды, кандай согуш жүрүшкө катышты, кандай согуш жүрүштөрдү башкарды, кайсы согушта болду, ким менен согушту, ал жөнүндө маалымат аз, жалпы эле айтып кетет. Мен болсо бүгүн кыскача айтып берейин. Атилланын Герман бургундтарга каршы, анан Герман вестготтарга каршы жүрүштөрүн. 2015-жылы китеп чыкты. Амиан фон Бек деген жазуучунун Гун кыргыздардын ханы Атилла. 2016 быйылкы жылы китеп чыкты орусча Кыргыз Атилла хан Гунов. Ушул китептерде накта так баяндалат Атилланын аскер жүрүштөрү. 434-жылы Гундар Донат хан согушта курман болгондон кийин өзүнө жаңы хан шайлашты. Улуу хандыкка Кыргыз Беледаны көтөрдү. Экинчи хандыкка Кыргыз Атилланы көтөрдү. Ошондо Гундарда ошондой адат ушундай болчу. Ханды экиден сайлачу. Бири улуу биринчи хан, ал башкарчы ичкиликтерди, анан сол канатты. Экинчи ханды да сайлачу. Экинчи хан башкарчы оң канатты. Анткени бир ханы курман болуп калса, экинчи хан калып калат. Ошондой ой менен кыргыздар, гундар эки хан сайлачу такай. Бүт тарыхта экиден жүрөт хандар. Аны айтып кеткен, дагы бир кайталап коеюн. Ошондон баштап Атилла 6 чоң аскер жүрүшкө чыкты. Чоң аскер жүрүш, 6 аскер жүрүш башкарды. Биринчи аскер жүрүшү Герман бургунд элине каршы 437-жыл. Биздин доор. Экинчи аскер жүрүшү Герман Вестгот элине каршы 438-жыл. Үчүнчү аскер жүрүшү армяндарга жардам. Армян деген мурун армян, бүгүнкү армян аттар, армяндардын бабалары. Армяндарга жардам бериш үчүн Закавказия менен Палестинага, Сасанид Иранга каршы 441-442 жылдар. Төртүнчү аскер жүрүшү Чыгыш Румга каршы, Константинопольга каршы 447 жыл. Бешинчи аскер жүрүш Герман жана Галлияга, Батыш Румга каршы Римге 451 жыл. Алтынчы аскер жүрүшү Италияга, Батыш Румга, Римге каршы 452 жыл. Ошо менен Атилла өзү 6 чоң согуш жүрүштү башкарды. 5 аскер жүрүш мынау армяндарга Закавказияга барган аскер жүрүштөн тышкары 5 аскер жүрүш жазда башталып, күздө аяктачы. Бирок мынау армяндарга жардамга барган аскер жүрүш 2 жылга созулуп кетти. Анткени абдан алыс жерге кетишти. Кавказ аркылуу кетишти, абдан алыс жерге. Ошо бүт аскер жүрүштө Атилланын жанында 5 киши, 5 инсан такай болчу. 5. Бирөө таекеси Сабыр Айбарс. Гундардын улуу камы, шаманы. Эми ал Атилладан бир 20 жаш улуу болчу.
Экинчи курбусу Кыргыз Төлөк. Биздин санжырабызда ал бар. Төлөк деген наам бар. Кыргыз Төлөк. Кыргыз түмөндүн түмөн башчысы. Кийин Атилла Улуухан болгондон кийин бүт Гун империянын жау вазири. Жау деген баягы Гун тилде бүгүнкү жоо дейт, согуш министри, военный министр. Үчүнчү орто жаша славян ант аты Паскребыш. Гундардын тамга стана башчысы болчу. Тамга стана башчысы деген азыр бул байыркы гундардын наамы Тамга стана деген которулат. Бүгүн биз которобуз Бажыкана деп. Тамга стана деген сөз байыркы гундун, кыргыздын сөзү. Тамга жана кайсы жер тамга коет малга. Анан стана жер, ананы башкарган Тамга стана башы. Ошонун башы орустун бабаларынан, славян анттардан чыккан Паскребыш, аты Паскребыш. Быйыл деле ушул мезгилде деле орустарда ошондой фамилиялар бар. Паскребыш же Паскребыш деген. Ал Тамга станалардан баш тышкары дагы жетектечи бул Паскребыш. Тышкы сооданы, тышкы иштерди. Ошондук Паскребыш 3 функцияны аткарчу. Бирөө жанагы Бажыкананын чоңу, экинчиси тышкы сооданын чоңу, үчүнчү тышкы министрликтин жана жетекчиси. Ошондой функцияны аткарчу. Төртүнчү жанына жүргөн киши жаш, ошондо жаңы келгенде ал 22-де болчу. Аристократ деп коет, ак сөөк, руми, патриций, аты Орест. Аны гундарга Флавий Аэци жибериптир, өзүнүн өкүлү катары. Аны Атилага ал өзүнүн сабаттуулугу менен абдан жагып калып, Атилла аны өзүнө гундарга калтырып коюптур. Эл төмөн башы кылып. Эл төмөн башы деген азыр айтса болот, начальник штаба. Эл төмөн бул штаб. Эл төмөн башы начальник штаба. Эл төмөн башы кылып калтырып коет гундарды. Абдан сабаттуу, көп тилдерди билет, 3-4 тилди билчү. Анан гундага келип, гун тилди эле абдан үйрөнүп алды. Ушул Орест. Кийин Оресттин баласы, кийин жана империя урагандан кийин Оресттин баласы акыркы Римдин императору болот. Кийин. Дагы бир 30-40 жылдан кийин. Дагы курбусу Герман Остгот Валамир, Остготтордун ханзадасы, анан королу болду. Бүт Остготторду башкарчы, алардын түмөндөрүн башкарчы. Эми мына Атиланын жанында жүргөн инсандар Кыргыз Төлөктөн тышкары калгандары бар, башка уруудан экен, ал эмес башка улуттардан экен. Славян, латын, гот. Эми ушул жерге ушуну түшүнүш үчүн чыган инсан бар эле, анын китептери калды. Орозбек Айтымбетов жазган сөздөрү ылайык бул жерге. Бул мындай жазат: Кара Кыргыз деген китебинде. Атилла Гун, байыркы кыргыз, гот, эзелки герман жана латын тилдеринде эркин сүйлөгөн. Тегерегине дайыма белгилүү адамдарды топтогонда алар менен мамилелеш болгон. Орун очок издеп келген качкындардын билимдүүлөрүнүн өзүнүн мамлекеттик аскердик кызыкчылыктарына пайдаланган. Гун мамлекеттин башкы обозгери болуп Грек Орест кызмат өткөн. Анын уулу Ромул Августул кийин башкы Батыш Рим империясынын акыркы императору болгон. Атактуу Александр Македонский өзүн Юпитердин уулумун десе, Атилла Көкө теңирдин кулунумун, кең дүйнөнүн чүрпөсүмүн дечү экен. Мына бул биздин маркум чыган тарыхчы Орозбек Айтымбеттин сөздөрү.
Birinci çoğun asker жүрüştü Attila başkardı German Burgundlarga karşı. Sebep mınday oldu. 436 жылы өкүлчүлүк келди Франк уруусунан эки бир туугандан гундарга силер бизге көз карандысыз сот жибербесеңер биз өзүбүздүн чырыл чатабыз чечалбай айтабыз. Эки бир тууган, бирөө аты Мерових, бирөө аты Гундебаут бир бийликти талашып атат Франктын уруусунда. Анан гундар жиберет 3 кишине. Сабырлардын камы эс кам. Гун империянын тамгастана башы Диреба жана Осготтун ханзадасы Дидерих барып жетип ошол жерде бүт баарын түшүнүп ошол жерден чечип бийликти экөөнө бөлүп берип анын кайра артка тартат. Кайра артка тартып атканда алар келатат абдан бай, абдан жакшы, кымбаттуу белектер менен. Алтын да бар, күмүшү да бар, колосу да бар, кездемелери бар. Абдан кымбаттуу белектер менен келатат, артка келатат. Аларды 200 киши жоокерлер кыргыз түмөндөн аларды сактап, сакчы болуп келатат жанында. Альпынын жанына келгенде аларды конокко чакырат. Ошондо келип калышат бургундтардын королдугуна. Королдук деген сөз хандык деген сөз да. Бургундтардын королдугуна келип калышат, орусча королевство. Бургундтардын королу аты Гундахар аларды конокко чакырат. Анан ал билип калат, ушундай бай, баалуу белектер бар экен буларда. Анан чечет, буларды мен өлтүрүп, бүт белектерди өзүм алайын деп. Анан алар уктап калганда баарын өлтүрүп, жанагы 200 жоокерлерди өлтүрүп, өлүктөрдүн баарын Рейнге кыргытат. Экиле жоокер жарадар болгон, катуу жарадар болгон эки кыргыз Рейнде ошо кантип чыгып кетерин ошо өздөрү билбейт. Бирок чыгып кеткенде аларды ошо жергиликтүү келттер таап, аларды айыктырып, аларды акырындап эч кимге көрсөтпөй кайра гундарга жеткизип берет. А ошо жергиликтүү келттер ошо бургундтарды абдан жаман көрчү. Анткени бургундтар эдиги Дунайдын башынан ылдыйкы агымынан келип, Кара деңизден келип, бургундтар аларды абдан мыкаачылык түрдө абдан башкарат. Чоң салык салат, иштетет, бүт эгиндерди булардан алып коет. Анан ошодо жарым жылдан кийин гундарга маалым болот. Эмне болду? Каяка жоголуп кетти булардын элчилери деп. Анан гундар чогултат аскерди. 3 түмен аскер чогултат гундар. Бир түмен кыргыздар, бир түмен Остготтор, бир түмен славяндар. Анын Атила ал 3 түменди башкарып, аскер чыгышка чыгат. Чыккандан мурун Атила өзүнүн досу Аэциге ыкчам чабарман жиберет. Чабарман байыркы гуру сөзүндө бул гонец, посланник, чабарман жиберет. Анан ал тияка жеткенден кийин Флавий Аэци баарын түшүнөт. Флавий Аэци да Атилага жардамга келет. 24.000 киши менен, солдаттар менен, 4 легион, 1 легионда 6.000 солдат. А Флавий Аэци ошол мезгилде Галлиянын вице-претору болот. Экинчи губернатордун ордун басары болот. 4 легион менен Атилага жардамга келет. Ылдый жактан, ылдыйкы Рейнден гундарга тарткан Франктын ханзадасы аты Гундебаут 10.000 солдат менен дагы Атилага жардам келет. Ошо менен гундар Аэцинин жардамы менен, франктардын жардамы менен Бургундтун аскерлерин бүгүнкү
Strasburg деген шаардын жанынан курчап баарын кырат. Анан ошол бүт баары ушу жанагы ушу бургунттарга жасалган аскер жүрүш Герман санжарасында, Герман сагасында Die Sage von dem Untergang der Burgunden, бургунттардын курман болушу жөнүндө дастан деген сагасында абдан жакшы жазылат. Ошол сага дагы, ошол сага бүт, ошол сага ичинде бүт тарыхый маалыматтар бүгүн бар. 438-жылы Атила экинчи аскер жүрүштү баштайт. Экинчи аскер жүрүшү мындай. Баягы Балкандан качкан Вестготтор бир мезгилде 40 жыл мурун Балкандан качкан Гун ханы Ульдинден качкан Вестготтор ушул жерде түштүк Францияда жайгашыптыр. Гарона деген чоң дарыянын эки жээгинен ошонун ичинде булар ээлеп алыптыр. 3 чоң шаарды Ош деген шаар, Тулуза деген шаар, анан Бордо деген шаар ээлеп алып, анан бүт ошол жерде турган келттерди, галдарды башкарып, аларды багындырып жашайт экен. Өзүнүн королдугун түзүп алышыптыр 40 жылдан бери Вестготтор. Жергиликтүү галдар, келттер көтөрүлүш баштайт. Анан Флавий Аэциге элчи жиберет. Жардам бергиле бизге. Булар бизди кырып атат, өлтүрүп атат деп Флавий Аэциге киши жиберет. Флавий Аэци атчан элчилер жиберет, бат ыкчам элчилер жиберет. Атиллага кел, июндун башына кел, кеминди 3 түмөн менен кел, согушабыз, Вестготторго каршы деп. Анан июндун башында Атилла Мажаристандан бир айда атчан келип калат түштүк Францияга. Ош шаарынын жээгинин жанына келип калат. Аэци келет 4 легион менен, 24 000 солдат менен. Аэци келет. Жана келттер, багауттар көтөрүлүшкө чыккан, алар бир 20 000 киши чогултат. Ошо менен 50 000 Вестготторду курчап, ошо аскер жүрүштү Аэци эмес, Атилла башкарат. Анан Атиланын башында турган ушул аскер жүрүш Вестготтордун бийлигин уратат. Вестготтордун 3-төн бири, 15 000 солдаттары туткунга алынат. Аларды кийин Флавий Аэци Испанияга сатып жиберет. Жанагы алтын кеңдерге иштесин деп. Олжо абдан чоң болот. Вестготтордун алынган алтын, жанагы жасалган терилер, кезлемелер. Ошондо 5 000 Вестготтордун жаш кыздарын, жаш аялдарын гундары ичтип кетет. Кийин үйлөнгөнгө деп ичтип кетет өзү менен бир кылып. Бул Олжо гун тилинде Олжо киши дечи. Азыр кыргыз тилинде бар Олжо катын. Олжо катын катарында ичтип кетет. Мажаристанга. Анан кайра артка кетип баратканда, Галияда өтүп атканда, Рона деген суудан өтүп атканда, Атилла өзүнүн жана курбусуна, өзүнүн досуна түмөн башы Төлөк айтат: "Карачы, Галиянын жери кандай? Мен ушул жерде 7 жыл аскери кызмат кылгам. Абдан жакшы жер. Бул жерде кыш жылуу болот. Жай көп ысык болбойт. Бул жерде малыбыз кышында эле жакшы малды абдан жакшы бакса болот. Мал өзүн багат, керек болсо кар түшпөйт, такыр кар түшпөйт. Эми чындыгы эле Франция ошондой жер, Францияда, түштүк Франция. Ушул жерге биз көчүшүбүз керек. Биз кыргыздар ушуну жаңы журт кылып ушул жерди ээлеп алышыбыз керек. Бош жерлер көп экен. Абдан көп экен бош жерлер. Бияка биз келебиз деп ошондо Төлөк экөө ойлонушат. Мен айткан сөздөр эмеде да бар, жана Санжарада да бар. Жана Төлөк менен сүйлөшүү, Атилла Төлөк менен сүйлөшүп атканы бар. Ошо менен экинчи чоң аскер жүрүштү Атилла
жеңиш менен кайра аяктайт. 438 жылы. Укканыңызга чоң рахмат. Жаңы жолукканга чейин, кийинки жолукканга чейин.